Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve sellim. Assalamu alaikum. Hurmattуу момунусунун бир тууганым. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Кудай таалам жашооңуздарга береке берсин. Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде Ан Анас ибн Малик радияллаху анху кала. Анас ибн Маликтен айткан экен: "Яссиру ва ла туассиру ва башширу ва ла тунаффиру." Садака Расулуллах. Бул жерде эмне деп атат? Динди жеткиргенде, бирөөгө таблих кылганда яссиру ва ла туассиру. Деги эле жашоонун баардык бир негизинде жеңил кылгыла, оор кылбагыла. Ва башширу ва ла тунаффиру. Ар дайым сүйүнчүлөп, жакшы маанайда айткыла, ва ла тунаффиру, кайгы капага салбагыла дептир. Урматтуу бир тууганым, келгиле. Динибизди жашаганды үйрөнөлү, аракет кылалы. Албетте динибиз жеңил. Эми динибиз жеңил деп отуруп 5 убакыт намазды 3 убакытка түшүрбөйбүз. Албетте усул негиз боюнча кылат, бирок динибиз биздин жашоого ылайыктуу кылып, Аллах субханала ва тааля ошол биздин инсандардын жашоосуна ылайыктуу кылып динди жиберген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы динди биздин инсандык көпчүлүк кемчиликтерибиз, көтөрө ала турган негиздерибизге карап бизге динди жеткирген. Дагы бир хадисинде ибн ан Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыз дагы айткан хадисинде инна дина юсран. Албетте дин бул жеңил. Валан юшадду дина ахадун илля галабаху. Силер динди оор кылып, кыйын кылып ийбегиле. Ал силердин үстүңөрдөн, башыңардан ашып түшөт деп атат. Kur'an'da dile Allah Subhanahu wa Taala Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanlar menen jinlerdi tek gana ibadat üçün jarattım degen eken. O ibadat degen nerse bol ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'rifun. Kuday Taala'nı taanış üçün jaratkan dep İbn Abbas radıyallahu anhu tafsirinde aytkan eken. Demek biz Kuday Taala'nı taanышыбыз, Kuday Taala'nı taanуу özü bul Kuday Taala'ga ibadat kılgan deyt. Кудай тааланы тааныган адам албетте анын 5 убакыт намаз оку деген буйругун аткарат. Рамазан айы келгенде орозо карма деген буйругун аткарып, орозосун кармайт. Зекет бериш керек болгон убакыт келген кезде же байлыгы бир нисапка жеткен болсо, анда зекетин берет. Ажылыкка барыш керек болсо, анда ажылыкка барат. Демек булардын баары биз үчүн бир жеңилдик гана алып келиш керек. Эгер биз бул нерсенен чын эле кыйналган болсок, биз бул нерсени бир зордук, зомбулук катары, бир өтө бир кыйынчылык катары көргөн болсок, анда биз өзүбүздүн ыйманыбызга дагы бир карап көрүшүбүз керек, бир тууганым. Ыйман деген нерсе бул эмне? Ыйман деген нерсе бул адам өзүн өзү таануу, бул ыйман болуп эсептелет. Дагы бир пайгамбарыбыз эме деген: "Мен арафа нафсаху факад арафа раббаху." Эгерде кимде ким өзүнүн нафсин тааныган болсо, же нафсин билген болсо, анда ал албетте Кудайды тааныган болот деп айтыптыр. Ыймандуу адам жараткандын астында эң биринчи өзүн билиш керек. Өзүн күзгүнөн карап деле көрүш керек мындайча айтканда, бир чал менен кемпир жашаганына аябай көп жыл болуптур. Балдарын үйлөнтүп, кыздарын турмушка берип, эң аягында кемпир чал өзү калат экен. Бир күн бир проблема пайда болуп туруп ортодо. Кемпир укпай баштайт экен. Чал бул кемпирди эми дарылатыш керек экен. Доктурга алып барышым керек. Канча метрден укпайт экен, канча аралыктан укпайт экен деп, кемпирин сыноо үчүн үйүнүн астына чыкса, кемпири арыракта очокто тамак бышырып атат дейт. Ай кемпир, эмне тамак бышырып атасың десе, кемпир унчукпайт экен. Бул 20 метрден укпайт турбайбы деп, кайра жол жарымына келет экен, дагы кайра суроосун узатат, кемпир кайра унчукпайт. Бул укпайт экен, 10 метрден деле укпайт турбайбы деп, кемпирдин жанына келип үчүнчү жолу сурайт экен. Ай кемпир, эмне тамак бышырып атасың деп сураса, кемпир: ай кагылайын абышкам, жанатан бери 3 жолу жооп бердим, тоок бышырып атам деген экен. Демек бул жерде негизги маселе, бул проблема мындайча айтканда чалында болгон экен абышкасында. Абышкасы өзү укпай эле кемпиринен көрүп аткан экен да. Демек бул мисал ыймандуу адам мындайча айтканда эң биринчи өзүн өзү карайт. Жанагы абышканын, чалдын өзүндөгү ошол укпаган сезимин кемпиринен көрүп жүргөн мисал сыяктуу эле. Демек биз кандай эле болбосун ата энебизди, бир туугандарыбызды,
же болбосо досторубузду, алар менен болгон келишпестик, алар менен болгон достук, жакшы, биримдик, ынтымак, ошол эле убакта алар менен болгон келишпестиктердин баары эмнеден келип чыгат экен? Өзүбүздү тааныбагандыктан келип чыгат. Биз эң биринчи э, өзүбүздү карап көрөлү. Балким сен досуң менен урушуп кеттиң, талашып кеттиң. Балким сенде күнөө болуп калышы мүмкүн да. Биз аны карабастан эле, эгер бирөөлөрдү күнөөлөй берчү болсок, анда биздин ыйманыбызда эмне бар? Кемчилик бар экен. Э, Ар дайым башка бирөөлөрдүн кемчилиги менен убара болуп жүргөн адам эч качан өзүнүн кемчилигин көрбөй калат. Бизде ушундай бир негизи адамдарда ушундай бир немебиз бар. Бирөөлөрдүн кемчилигин, бирөөлөрдүн бир туура эмес кылып аткан иштерин көрүп койсок, сөзсүз түрдө ошону мындай скриншот кылып коебуз. Албетте бул нерсени кийин көпчүлүктүн көзүнчө же болбосо урушуп кеткенде бетине айтамын деген сыяктуу. Эгер биз ошол нерсени ушул далил катары сактап койчу болсок, качан ошондой бир туура эмес мамиле болуп калган кезде айтчу болсок, анда биздин негизги эле ниетибиз аны уяткаруу, уяткаруу ниетинде болуп атпайбы? Өзүнүн ката кемчилигин көрбөгөн адам эч качан мындайча айтканда бактылуу боло албайт. Өзүнүн ката кемчилигин көрө албаган адам. Эми келиңиздер, Курандагы ошол сүрөлөр, Куранда келип аткан баяндар же болбосо хадисте келип аткан баяндар бүт бардыгы канткенде адамзаттын оңойбуз же болбосо канткенде биз адамдарды биримдикке, ынтымакка алып келебиз деген эле осуят менен келип атат да булардын баары. Ошон үчүн хадистерде дагы эң эле хадистерде мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураган да, сахабалар келип, ыймандуу адам ким? Эң ыймандуу адам кандай адам болот дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде да ла юъмину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи деген хадис бар. Силердин ыйманыңар эч качан толук болбойт. Хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Качан өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө деп атат. Ошон үчүн биз өзүгө эмнени жакшы көрөбүз? Ошо өзүңө көргөн жакшы нерсени башка бирөөлөргө жакшы көрмөйүнчө чындыгында биздин ыйманыбыз толук болбойт экенин биз түшүнүп билишибиз керек. Пайгамбарыбыздан дагы сурады. Манил муслим? Эй Аллахтын элчиси, мусулман, чыныгы мусулман ким деп сураганда, пайгамбар эмне деп жооп берди? Ал муслим мен салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мусулман деп атат, бул башка бир мусулман анын тилинен дагы, колунан да жамандык көрбөгөн адам бул чыныгы мусулман деп атат. Ошосуңарда биз ар дайым бирөөгө сүйлөгөндө жакшы сүйлөө менен, жумшак сөз менен, же болбосо эч качан бирөөгө колубуз менен ыза келтирбеген бир чыныгы мусулман болушубуз керек. Пайгамбардан мусулман ким деп сураганда, пайгамбарыбыз эмне үчүн намаз окуган, орозо кармаган, же болбосо ажыгы барган, же зекетин берген деген жок. Бул жерде чыныгы мусулмандын бул түпкүлүгүндөгү нерсени айтып атат. Башка бир адам бул адамдын тилинен дагы, колунан дагы эч бир зыян көрбөш керек. Дагы бир хадисте инна мин мужибатил магфира. Адамдарды кыямат күнүндө кечирилүүгө же кечирүүгө, Кудай Тааланын мээримин төгүүгө, Кудай Таала ушул нерселериң болгондугу үчүн мен сени кечирдим дегенге алып бара турган эң биринчи эмне деп сураган. Пайгамбарыбыз аларга кайра эле жанагы айткан сыяктуу намаз, орозо деген жок, же зекет деген жок. Бадлут таам. Адамдарга тамак аш беришиң деп атат. Ва ифша иссалам. Адамдарга жакшы мамиледе же салам берип, жакшы сүйлөшүң. Ва хуснул калам. Андан кийин жумшак мамиле кылышың же жакшы сүйлөшүң деп атат бул жерде. Демек, бизде Аллах Тааланын кечирүүсүнө алып бара турган нерселер ушулар болуп эсептелет экен, урматтуу бир тууганым. Бадлут таам ва ифша иссалам ва хуснул калам. Эми баарыбыз жакшы билебиз. Демек, бул пайгамбарыбыз дин эмне дегенде эле ад-дину ал-муамала. Дин бул муамала, мамиле. Бири-бирибиз менен болгон мамиле деген дин. Дин отуруп эле жанагы ибадаттардан гана бүтүп калган нерсе эмес. Кээ бир адамдар ойлойт, дин десе эле ошол бул бир гана ибадат кылуу, бир гана ошол кыйынчылык нерселерди. Бир адам айтат экен, силердин диниңер аябай оор. Эң жакшы ушундай сонун бирөө менен болгон мамиле, салам берүү, жанагы эле сыяктуу айтып келген нерселерди айтып, бирок бир гана силерде ошол намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, ажылыкка баруу, булардын ар биринин өзүнчө бир мындай оорчулук, кыйынчылыктары бар.
Ушул себептен силердин диниңер оор дейт экен. А бирок буга биздин устаздар, аалымдар эмне деп жооп берет? Эгерде бир адам чын эле динди бекем кармагысы келген болсо, эгер бекем кармаймын дей турган болсо, 5 убакыт намаз ал адам үчүн жепжеңил нерсе. 5 убакыт намаздан башка бизде эмне нафил намаздар бар, тахажжуд намаздары бар. Бир сахаба келет экен пайгамбардан сураган да, Араби деп келет негизи, чөлдө жашаган бирөө келип, Аллахтын элчиси, мага сен бир буйрук бергин, мен эмнени кылсам, ошо кылган нерсе менен мен бейишке кире алам деп суроо берет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи эмне дейт? Сен 5 убакыт намаз окусаң, бейишке киресиң. Мындан ашыкчасы барбы? Ашыкчасы бар, нафил намаздар десе, жок, мен ал нерсени эмес. А мейли ушу 5 убакыт намазды окугун. Дагы эмне десе, орозо карма. Рамазан айы келгенде орозо кармашың керек. Мындан да ашыкчасы барбы? Нафил орозолор бар. 4-күн, 1-күн, ар айдын ортосунда орозо кармаган нафилдер бар. Жок, мен аларды кылбаймын дейт. Анда мейли ушул Рамазанда орозону кармагын дейт. Дагы барбы дейт. Зекет беришиң керек. Сенин малың, байлыгың бир канча бир эмеге жеткен болсо, нисапка жеткен болсо, бир өлчөмгө сен зекет беришиң керек. Андан да ашыкча кылыш керекпи? Ооба бар, садака беришиң керек. Жок, мен ал нерсени кылбаймын дегенде, сен ушул эле нерсени аткаргын деп, эгерде кимде ким ушул нерсени аткарса эле, ал адам чындыгында мусулманчылыкты, динди аткарган болот. Бирок андан сырткары жанагы устаздар айткан көз карашында бир адамдын жүрөгүнө ыйман так кирген болсо, ал чын эле бир өзүнүн динин менин диним деп билген болсо, ал адам 5 убакыт намаз окуп, 5 убакыттан сырткары нафилдерди окуйт, тахажжуд намазын кошот. Бир адамга чын эле ыйманы так болгон болсо, ал Рамазан айында орозону кармайт, бирок андан сырткары дагы биринчи күндөрү, дүйшөмбү, бейшемби күндөрү же болбосо айдын ортолорунда дагы орозо кармайт. Бир адамдын ыйманы чын эле так болгон болсо, ал адам зекетин да берет, зекеттен да көп башка күндөрү садакаларын берет деп туруп, ошо биздин чындыгында биз эч качан оорчулук кылбай, бирөөгө эмес, керек болсо өзүбүзгө да оорчулук кылбастан ушундай бир динибизди тута ала турган бир мүмкүнчүлүк жана күчүбүз бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна Аллаха мутимму нурихи ва лау карихал кафирун. Бир аятта келген экен, чындыгында Аллах Таала өзүнүн нурун дүйнөнүн төрт бурчуна жайылтат. Жайылтып, мусулмандардын санын көбөйтөт. Ин ва лау карихал кафирун. Эгер буга капырлар же дин душмандары мындай каршы чыкса дагы. Ошол себептен Кудай Таала бул ыйман деген нерсе ушундай бир аябай көзгө көрүнбөгөн нерсе болгондуктан Кудай Таала бул адамдардын жүрөгүнө, көкүрөгүнө салуучу Кудай Таала. Биз бир гана бул нерсени жеткиргенди гана билишибиз керек. Албетте, жеткирүүдө жанагы сабактын башында айтып өткөндөй, яссиру ва ла туассиру. Бир нерсени жеткирүүдө, айрыкча динди жеткирүүдө биз эч качан оорчулукка же болбосо мүшкүлгө, кыйынчылыкка салбастан, яссиру жеңил кылып айтышыбыз керек. Баширу ва ла тунаффиру. Андан кийин биз тозок менен кыйнап, сен ушундай бир жамандыктарды айта бербестен, биз балким ал адамды бул дүйнөдөгү жыргалчылык менен, ден соолугу менен, ошол эле убакта акыретте дагы бир бейиш жашоосу бар экендиги менен сүйүнчүлөп, жеңил кылып жеткиргенге аракет кылалы. Абдумалик ибн Марван деген бир улуу адам өткөн дейт. Бул адам өзү ушундай бир сулуулугу же болбосо өзүнүн ушундай бир байлыгына машырканып, күзгүгө каранып туруп, ошол жерде иштеп аткан бирөөгө айткан экен: "Эй, паланча, мени карачы. Кудай Таала мени ушундай бир кереметтүү жаратып коюптур. Мен ушундай бир келбетим келишкен сулуулугум менен же болбосо байлыгым менен бүт нерсе колумдан келип турат. Айткынчы, менде эмне кемчилигим бар? Ошол нерсени аткаруу менен мен өзүмдүн кемчилигимди түзөп коеюн" дегенде, жанагы адам айткан экен: "Эй, Абдумалик, кечиресиң. Сен ушундай бир мукаммал, аябай бир бекем, Кудай Таала сени ушундай укмуш жаратып койгон. Сенин эч бир кемчилигиң жок болушу мүмкүн. Бирок сенде бир кемчилигиң бар. Бул сенин түбөлүктүү эместигиң. Сен дагы өлөсүң" деген экен. Ошол сыяктуу, урматтуу бир тууганым, келиңиз. Бул жашооду Кудай Таала биз үчүн бир кыйналып жашоону берген эмес. Кудай Таала бизге бул жашоону жашасын деп берген. Ошол эле убакта ибадатын кылсын, мени таанысын деп бергендиктен биз, келиңиз бир тууганым, ибадатыбызды кылалы. Албетте, жеңил желпи бир мындайча айтканда жана айтып өткөндөй, жеңил желпи балким бир инсандык бир азгыруулар менен, шайтандык бир айбандык сезимдердин азгыруулары эмес, балким Кудай Тааланын бизге берген ошол ибадаттарын аткаруу менен бирге жеңил жана
жакшы жашап өткөрүүнү Кудай таала насип кылган болсун. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.